Кочкор районунда туруктуу жумуш орундарынын табылбагандыгынан Айдар Таалайбек уулу бир топ убакыт бош жүрдү. Дагы жакшы, айрым жердештери сыяктуу мигранттык тагдырга моюн суна баштаганында кичи мекенде темир бетон мамчаларын чыгаруу ишканасы ачылбаспы. Эми ал чет өлкөлөрдүн бирине кетсем деген буга чейинки оюнан баш тартып, өз кесибине ылайык адистикте эмгектенүүдө. Мындай ушундай бир көп завод ачылса, жаш балдар да калат эле да, миграцияга кетпейчи. Ата биздин айылдан почти жарымындай кетип калат да миграциягачы. Завод ачылган бизге аябай жакшы болду. Шарттары сонун шарттары бар, бүт оңой, бүт меха менен, кнопка менен только. Ошо кыйынчылыгы деле жок. Чолпон айылынын чыга беришинде тургузулган бул өндүрүш объектисине Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык акционердик коомунун чегерген 23 миллион 500 миң сому сарпталган. Бул сумманын 6 миллионуна жалпы өндүрүшүнө талап кылынган техникалык жабдуулар сатылып алынган. Азыр мында жергиликтүү 10 адис эмгектенип, алардын колдорунан жаралган темир бетон мамчалары Кочкордон тышкары Жумгал жана ага коңшулаш Тогуз Туру райондорунда колдонулмакчы. 3 айдан бeri материал үзгүлтүксүз келип атат. Чыгарып атабыз. Бүгүнкү күнгө уже 360 апора чыгарып жетиштик уже. Иштер жакшы жүрүп атат. Бир сварщик, экскаваторщигибиз бар. 5 форморщик бала. Айлыктарын алып атат. Жаңы набор кылды, ошо 4 айдан бeri иштеп атат. Жакшы буюрса шарттары. Канча нагрузка? 96 турбай боттук. Энергетиктерди да элди да карк кылган жогорудагы объекттин бири жакындан бери Атбашы районунда да иштей баштады. Дегенибиз 35-10 киловольттук талдуу суу көмөкчү чордонун пайдаланууга берилиши менен айрыкча кышкысын илич шамы күйөөрү күймөксөн болгон 5 айылдын тургундарынын көптөн бери көксөп келген үмүттөрү жанды. 1 майда көмөк чордонубуз бар болчу 35-10. Ошол жактан 10 линиябыз келчү да. Ана билүүнүү көп болчу, өчү көп болчу, элден жалап көп болчу, ушундай напряжение деп анан бул трансформатор коюлганы мына ушу жерге чейин 35 линия тартылып келип, мына ушул жерден 10 чыгып атат да. Мурдагыдай чырак жок болуп калды, Кудай буйрса. Бүлбүлдөгөн жарык жок. Бүлбүлдөгөн жарык жок, элден деле жакшы ойлор айтылып атат. Азыр жарык баары ойдогудай жакшы күйүп атат. Элдин баары терең ыраазычылык билдиребиз. Түйшүк аябай жакшы жеңилдеди, свет баары жарык болгон жакшы да. Миңден ашкыраак түтүн элдин чечекейлерин чечкылган талдуу суу көмөкчү чордонун толук кандуу ишке киргизүүгө кайрадан да Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому бөлгөн 20 миллион сом жумшалгандыгын айта кетүү абзел. Дейинкиси Нарын облусунун энергетикалык потенциалы кеңир экендигин эске алсак, келерки жылдан тарта абалдын алдаганча жакшырары күтүлөт. Мындай оптимисттик божомолго кубаттуулугу 100 мегаваттык Куланак кесинин курулушунун оор тапандаганы. Жакын арада Ак Талаа жана Атбашы райондорундагы 1,2 мегаваттык кичи гидроэлектр станцияларынын кал кызматына коюлары негиз. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Атбашы, Кочкор райондору.